Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында эл аралык айыл чарба боюнча Корея программасынын борбору ачылды. Мында жашылча жана мөмө жемиштер тамчылатып суугаруу системасы менен өстүрүлөт. Бул айыл чарба демонстрациялык талаасы долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Ошондой эле айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин ортосундагы келишимге ылайык айыл чарба илими жана технологиясы боюнча меморандумдун алкагында иштейт. Борбор өлкөдөгү айыл чарба тармагынын өкүлдөрүн теориялык жана практикалык билимин арттыруу, чакан дыйкан чарбалардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана кооперативдик чарбаларды жандандыруу максатын көздөйт. Тагыраагы заманбап технологиялардын жардамы менен Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүү аянтчасы түзүлдү. Корея мамлекетинин копия борбору бүгүнкү күндө bundan башка дагы Кыргызстандагы мал чарбасынын продуктивдүүлүгүн жогорулатуу багытында дагы колдоолорду жасап атышат. Бул боюнча өзүнчө бир программа ишке ашырылып атат. Андан кийин Кыргызстандагы ошол майда дыйкандарыбыздын өздөрү өндүргөн жашылча жемиштерин кайра иштетүүдөгү жаңы технологияларды пайдалануу жана ошону колдонуу менен өздөрүнүн өндүргөн продукциясын кайра иштетүүгө жардам берүү өзүнчө бир багытта иш алып барылып атат.